Assalamu alaikum. Бүгін адамдардың сені сыйлашы жөнінде сөйлесеміз. Адамдар сені сыйлаш үшін өте көп уақыт керек, көп эмгек керек. Сен өзіңнің үстінен іштеп, бір жиынтықтарды көргізгенден кейін ғана адамдар сені сыйлай баштайды. Ошол эле учурда адамдар сени кыска убакыттын ичинде тез мөөнөттө сыйлап калуунун дагы ыкмалары бар. Ошол 7 ыкма жөнүндө силерге бүгүн айтып берем. Биринчи бул албетте убакытты урдатпоо. Эгер адам сиз менен жолугушууга келе турган болсо, бирок кечигип атса, сиз бул нерсени сөзсүз эскертип айтышыңыз керек. Сиз түшүндүрүп айтышыңыз керек. Ооба, жашоодо ар кандай учур болот. Кээде биз билбеген же күтпөгөн учурлар болуп калышы мүмкүн. Билем, ачкычты үйдө унутуп калып, бумажникти таппай калышы мүмкүн, же маршрутка келбей калышы мүмкүн, жол пробка болуп калышы мүмкүн. Ар кандай себептер болуп кала берет. Мен аны түшүнөм. Бирок негизи кечигип атсаң, сен мага айтып кой. Мен сени жиндиде болуп көчөдө күтүп турбашым керек, же мен ошого жараша расчет алып, бир нерсе кылып бир жерге отуруп турат, же башка иштерин бүтүрө бермекмин деген сыяктуу ага ушундай эскертүү кылып, ага баса белгилеп, кечигип атсаң айтып жүр, же болбосо кечикпей кел деген өңүттө сиз кайрылуу жасап ага эскертсеңиз, ошол учурдан баштап ал адам сизди дароо сыйлай баштайт. Анткени сиз өзүңүздүн убактыңызды сыйлап аткан болосуз. Өзүнүн убактын сыйлаган адам бул өзүн өзү сыйлаган адам болуп эсептелет. Жана аны курчап турган жана аны менен мамилеш болгон адамдардын баардыгы ал адамды сыйлай баштайт. Бул мындай психологиялык ыкма болуп эсептелет. Экинчи психологиялык ыкма. Адамдар дароо эле сизди көрүп, сизди карап, нени сүйлөйт болду экен деп угуп калган, ушундайга алып келе турган ыкма бул тыныгуу кармоо. Бул көбүнчө баягы элдин алдына чыгып сүйлөөрдүн алдында, билем баарыңар эле даярданып, аябай аракет кылып, мен азыр жарып салам деп же бир жыл, бир ай, бир күн кечки уктабай даярданып келип сүйлөгөн тас, бирок ошентсе дагы элдин алдына чыкканда бир аз тыныгууну кармап, ашырып ийбей, жеткирбей койбой дагы өзүнүн мындай аудиториядагы атмосфераны сезип, ошол тыныгууну кармасаңыз, элдер сиз сахнага чыкканда эле бул ким, эмнени айтат болду экен деп элдердин концентрациясын өзүңүзгө бура алсаңыз, ал адамдар сизди ошол көргөндө эле сизди тааныбашы мүмкүн, балким тааныгандар да болушу мүмкүн, бирок сиз чыгып жөн гана тыныгуу кармоо менен адамдар сизди сыйлап, угуп, сизди карап калышат. Бул дагы жакшы ыкма болуп эсептелет. Үчүнчү психологиялык ыкма бул жестикуляция, вербалдык эмес каражаттар болуп эсептелет. Вербалдык эмес каражаттардын бардыгына биздин үнүбүз, мимикабыз, баягы тонубуз, үндүн тондору, интонациялары, колубуз менен жаңсоо, ары-бери басуу жана башка да. Мисалы, чоң залда сүйлөп атсаңыз, бир орунда катып тура бербей, кичине бияка басып, колдоруңузду кыймылдатып, сүйлөгөн сөзүңүзгө жараша сүйлөп туруш керек. Адамдардын көзүнө карап, аудиториядан чыксаңыз, бир эле адамды кечке карап сүйлөй бербей, улам баягы көз менен зрительный контакт деп коет го, ошол нерсени түзүп, адамдар менен сүйлөшкөндө дагы ушул ыкманы колдонсоңуз, адамдар сизди дароо сыйлайт. Анткени чыгып алып эле минтип атсаңыз, өзүнө ишенбеген адам келип алып бизге эмнени сүйлөп атат, же өзүнө ишенбеген адамды мен эмне үчүн сыйлашым керек деген сыяктуу адамда мындай неосознанный ойлор кетет да. Ошондуктан бул ыкманы дагы колдонуп, ушул ыкманы өөрчүтүп, жестикуляцияны кандай колдонуш керек, интонацияны кандай колдонуш керек, бул жөнүндө да окуп, изилдеп алсаңыз, өзүңүзгө абдан пайдалуу болот. Төртүнчү психологиялык ыкма жөнүндө айтып кетсем, бул сүйлөп аткан сүйлөмүңүздүн баягы мазмунду, аягын жыйынтыктуу жана ишенимдүү бүтүрүү. Мисалы, силер бүгүнкү күндө психологиялык ыкма жөнүндө видеону көрдүңүздөр. Бул силерге канчалык деңгээлде жардам берет билбейм. Мага деле канчалык деңгээлде жардам берди билбейм. Ошондуктан айтып коеюн дедим, анан жардам береби, бербейби билбейм.
десеңиз, адамдар сизди эч качан сыйлабайт жана сизге ишенбейт. Ошондуктан сүйлөмүңүздү мындай ишенимди бүтүрүш керек. Дал ушул ыкмалар менин жашоомдо өтө жардам берди. Көпчүлүк учурда мага биринчи таанышкан адамга жакшы впечатление калтыргандыктан мен ушул ыкманы силерге дагы сунуштайм деп бүтүрсөңөр, бул өтө жакшы. Эми ушул эле учур баягы көп адамдар болуп атканда, 4-5, 7-8 же андан да көп киши болуп аткан учурда сиз сүйлөп жатсаңыз, сизди бирөө сөзүңүздү бөлүп кетсе, сизде кандай баягы варианттар калат? Эгерде сөзүңүздү бөлсө, дароо ошол жерде сиз менин сөзүмдү бөлбөй туруңуз, мен оюмду аягына чейин айтып алайын деп туруп айтсаңыз болот. Жол болсо ошол сөз сүйлөнүп бүткүчө ага кошулуп бүткөндөн кийин дагы мен жана айтып аткан оюмду бүтүрүп коеюн. Ал ой мындай болчу деп туруп аны дагы ишенимди бүтүрсөңүз, анда адамдар ойлойт, бул өзү айтып аткан ойду өзү сыйлап атса, демек мен дагы аны сыйлашым керек дейт да. Эгерде сиздин оюңузду бөлүп салса же жана биринчи варианттагы аягында өзүңүз мындай ишенбей айтып атсаңыз, анда бул өзүнүн оюн өзү ишенбесе, мен муну эмнеге сыйлайм? Жол болсо өзүнүн оюн өзү сыйлап алса, аягына чейин бүтүрбөй бирөө сөзүн бөлүп салып атса, ошойдон калтырып салып атса, мен бул адамды сыйлаймбы же сыйлабаймбы деген суроону өзүндө жаратып калат. Ошондуктан сүйлөмүңүздү сөзсүз аягына чыгарыңыз жана аны ишенимдүү түрдө бүтүрүңүз. Кийинки 5-чи психологиялык ыкма бул кичинекей коомдун ичиндеги эч ким жасай албаган нерсени жасай билүү. Мисалы, сиздин классташтарыңыз, группалаштарыңыз же болбосо коллегаларыңыз же досторуңуз болушу мүмкүн. Алардын ичинде бир коом болуп эсептелет да булардын бардыгы. Эми ошо коомдун ичинде, алардын ичинде бир жасоого кыйын болгон же ар бир эле жасай албаган, же болбосо жасаганга эрки жетпеген же жоопкерчилигин ала албаган бир ишти жасай алсаңыз, ошону көргөзүп бере алсаңыз, анда сиз дароо сыйлоого татыктуу болосуз. Мисалы үчүн, классташтарыңыздын ичинде бирөө, билбейм, мектептин эмесинен ойлонуп көрсөк, эч ким бир күндө, мисалы 6 сабак болсо, ар бир 6 сабактан 2-ден 5 алуу мүмкүн эмес да. То есть алса болот, бирок көпчүлүк ал нерсеге аракет кылбайт же ал нерсеге жете албай жүргөн болсо, сиз ошол нерсеге жетип койсоңуз, ар бир 6 сабактан тең 2-ден 5 алсаңыз, анда сиз классташтарыңыз ичинде дароо сыйга татыктуу болосуз. Ушул сыяктуу айтып атам да, мисалы үчүн. Ошондуктан коомдогу мындай кээ бир баалуулуктарды, жоопкерчиликтерди, ошол коом үчүн маанилүү болгон нерселерди жасай билүүңүз, бул жасай билүү гана болбостон билип коюп отура бербей, ошол нерсени дагы демонстрациялап көргөзө алсаңыз, анда ошол кичинекей коомдун ичинде дароо сизди сыйлай башташат. Кийинки 6-чы психологиялык ыкма. Мисалы, мектептегилер, мектеп жашындагылар үчүн айтып кетсек, эркек бала болуп, сиздин классташтарыңыз баары өзүнөн кичинекей балдарды сабап, рекет болуп, сиз такыр сабабай жүрсөңүз, сизге айтышы мүмкүн да. Сабабайсың сен деле, сен карчы, эч ким сыйлабайт, сенден коркпойт. Эртең күн сени түртүп кетет, сага салам бербейт, сени сыйлабайт алар. Давай сабабайсыңбы деши мүмкүн да. Ошол эле учурда сиз эмне үчүн сабабай атасыз? Анткени сиз айтышыңыз мүмкүн, мени адамдар сыйлашын каалайм. Ар бир эле адам өзүн башка адамдар сыйлап турса, ал ошондон рахат алат, ошол нерсеге умтулат. Мен аны мойнума алам. Бирок мен бирөөнү сабоо менен, зыян алып келүү менен, бирөөнүн укугун тебелөө менен мен сыйга татыктуу болгум келбейт. Анткени ал сый убактылуу нерсе. Эртең күнү алар да чоңоет, биз менен тең болот, күчүбүз бирдей болгондо, же мен эртең ооруп калсам, же бир жерим сынып, отуруп калсам, жатып калсам, алар мен келип туруп сыйлабайт, сен кече менден чоң эмес белең деп туруп, алар качан сыйлайт, качан мен аларга үлгү болсом, мен байкелерди кандай сыйлаш керек экенин көргөзсөм, ата-энемди, мугалимдерди, айлана чөйрөмө өзүмө болгон таза алып жүрүп, жакшы окуп, бардык нерселерге катышып, жакшы жактан бир үлгү мага окшоп мени туурагысы келип, умтулуп, ошондой бир жакшы байкенин образын түзүп бергенде, ошондой гана жол менен мен өзүмө сыйлоону татыктуу болушум керек деп эсептейм. Мен ошон үчүн эч кимди сабабайм. Менин дагы сыйга жетким келет, бирок менин жолум башка десеңиз, дал ошол учурда сизде сыйлоо пайда болот да. Ошол эле учурда, мисалы үчүн,
группалаштарыңыздын арасында болушу мүмкүн. Группалаштарыңыздын баары тең кел акча менен бүтүрөлү же шпаргалка менен жазып кирели деп атса, сиз ал нерсени кылбай атасыз. Баары айтышы мүмкүн, сен жиндисиңби, давай кыла бербейсиңби ошол нерсени десе, сиз айтсаңыз болот. Жок, мен ооба, экзаменден өтүш биздин максат, силердин да максат, менин да максатым. Бирок экзаменден кийинки жашоодо мен өзүмдү профессионал катары ушул окуп аткан илимимди 4 жыл окуп атам, 4 жыл коротуп атам, ата-энем мага акча берип атат, кийинтип атат, ошол окуумду төлөп берип атат, ошонун баары текке кетип, кийин мен официант болуп же башка жерде иштебеш үчүн мен ошол нерсени чындыгында билгим келгендиктен мен ошол нерседен окуйм. Чындыгы өзүмдүн билимим менен өтөм. Ошондуктан мен шпаргалка колдонбойм же болбосо акча бергим келбей атат десеңиз, ооба, ал үчүн, ал адамдын баалуулугу үчүн бул туура келбестир. Бирок ошол адам укса дагы сиздин оюңузду сыйлаган үчүн, сиздин баягы оюңуз жаккандыктан, сиз өзүңүздүн бир максатыңызга умтулуш үчүн кайсы бир принципти карманып аткандыктан, ал адам дагы дароо ошол учурда сизди мындай сыйлоо, восхищение пайда болуп, сизди сыйлай баштайт. Жана ушундай сыяктуу эле модельдер жашоонун бардык жашоосунда, мисалы сиз бир коллегалар арасында бир жумушта иштеп жүрөсүз, анан жумуштан кетип калып, бир жактан жолуксаңыз, кандай акыл сен кетип калдыңбы, жумуштан кет, жаман болгон турбай десе, сиз айтышыңыз мүмкүн, жок, жаман деле болгон жок, мен наоборот сүйүндүм. Мен канча жылдан бери ушакта иштеп жүрүп, мен мындай өзүмдү жоготуп коюптурмун. Мен тескерисинче ошол жумуштан кеткенден кийин мен мурдак амбицияларым ойгонуп, жаңы нерселерге, жаңы деңгээлге умтулуум пайда болуп, мен жаңы нерселерди үйрөндүм, айлыгым дагы жогорулады, же болбосо жаңы нерселерди үйрөндүм, же жаңы перспективный досторду, тааныштарды таптым деген айтуу менен дароо ошол учурда адам сизди сыйлай баштайт. Мындайча айтканда, адам сизди мындай сыйлабай турган учурлардан сиз сыйлаган учурга айлантууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул өтө сонун ыкма болуп эсептелет. 7-чи акыркы психологиялык ыкма, бул туура эмес иш-аракетке өзүңдүн чыныгы, адилеттүү оюңду айтуу. Мисалы үчүн, классыңарда өтө авторитет болгон, мугалимдер да көзүн жумган, классыңардын баары корккон же аябай жакшы көргөн адам бир адилеттүүсүз бир нерсени кылып атса, бирөөнү шылдыңдап атса, ошол учурда сиз, сен эмне кылып атасың, туура эмес кылып атасың, нормальный болсоң деп айтып койсоңуз, же болбосо ошол эле университетте боло бир агайыңар жөн эле беспредел келип алып эле баарын кырып атса же баарына бал койбой атса, ошакта сиз адилеттүү сөзүңүздү коркпой айтсаңыз, чындыгында эл ошол нерсени уккусу келип атат, ошол нерсени айткысы келип атат, бирок ошону айтканга, мындайча айтканда, эрки, духу жетпей атат, бирок сиз ошол нерсени айтсаңыз, адамдар сизди дароо сыйлай баштайт. Бул бир гана университетте же мектепте эмес, мындай жашоодо дагы, жумушта дагы, достордун арасында дагы иштейт. Анткени ошол адилетсиздикти кылып аткан адам кандай ойлойт? Адам дайыма өзүнүн чөйрөсүндөгүлөр ал жөнүндө кандай ойдо экендигин дайыма билгиси келет жана ошол ойго жаккысы келет. Мисалы, эл эмне дейт деген сөз ошондон келип чыкканда, ал адам ойлоп калат, бул айтып аткан адам менин мүнөзүмдү, жүрүм-турумумду, сүйлөгөнүмдү анализдеп байкап турат турбай, ошон үчүн айтып атат деп туруп, ал адамга дагы мындай бир талчок болот да ойлонгондуктан. Ошондуктан ал ошол учурда жини келиши мүмкүн сизге. Эмне үчүн мага каршы чыгып атат, эмне үчүн менин ушундай жеримди айтып койду деп. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ал адамдын ичинде ал сизге ачык айтпашы мүмкүн, бирок сизге кандайдыр бир деңгээлде сый мамилеси пайда болот жана сизди курчап турган чөйрөдө дагы сизге сый мамиле пайда болот. Ошондуктан бул өтө эффективдүү, жакшы бир ыкмалардын бири болуп эсептелет. Ушуну менен биздин ыкмаларыбыз аягына келип чыкты. Албетте, сыйга татыктуу болуш үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн көп иштешибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Булар болгону гана мындай майда бөлүкчөлөр. Ал эми узун перспективада келечек үчүн иштейбиз десек, дайыма өзүбүздүн үстүбүздөн иштейли. Бул видео жакса лайк басып, каналга катталыңыздар. Сиздер менен Өмүрбеков Акылбек болду. Көрүшкөнчө.